Бишкекте номер 24 мектепке бомба коюлгандыгы тууралуу кабар түшкөнүн 1 райондук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, бүгүн эртең менен саат 8:30 чамасында ИИМдин электрондук поштасына мектепке бомба коюлгандыгы тууралуу билдирүү келген. Окуучулардын бардыгы эвакуацияланды, жеринде укук коргоо органдары иштеп жатат, деди ИИМден. Эске салсак, билим берүү жайы шаардын чаң ортосунда Киев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесиптешинде жайгашкан. Жогорку кеңештин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго карата дагы нааразычылык айтылды. Парламенттин 6 декабрдагы жыйынында депутат Аида Исатбек кызы төрага Нурланбек Шакиевге кайрылып, карата чара көрүүнү талап кылды. Эл өкүлүнүн айтуусунда Эдил Байсалов мамлекеттик кызматкерге тийиштүү жүрүм-турум эрежесин сактабай, депутаттар менен айтышканы парламенттин аброюна шек келтирет. Өзүңүзгө маалым болгондой, социалдык комитеттин жыйыны аягына чыккан жок. Буга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары себепкер болду. Жыйында мамлекеттик жөлөк пул маселеси каралып жатса, бул маселе мага тиешелүү эмес деп демонстративдик түрдө чыгып кеткени комитеттин ишин, комитеттин мүчөлөрүн, ошол жерде олтурган өкмөттүн өкүлдөрүн теңине албагандыгын билдирет. Ар дайым эки бийликтин ортосунда ызы-чуу маселени салып, бул кишинин негизги максатындай көрүнөт. Парламент көз карандысыз орган, бул принципти сактап калуу, Кабмин менен карама-каршылыктарды токтотуу максатында бул кишинин маселесин жалпы сессияда кароону сунуштайм, деди депутат. Вы знаете, что это студент? Эдил Жолдубаевич, мен туура түшүнүп атам. Это студент. Это студент. Он еще не получил врачебную специальность и подтверждение на профессию. Бирок сиз уксаңыз, мени кыйкырбайм. Бирок ошол эле студент азыр ординатор болуп, кийин деген бизге врач болуп келеби? Жо азыр студенттердин баарын тең частный клиникага же болбосо чет өлкөгө кетирип коюп, каяктан биз врач табабыз? Туркиянын түрмөлөрүндөгү Кыргызстандын жырандарын экстрадициялоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу парламенттин 6 декабрдагы жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңурбаева депутат Талант Мамытовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Туркияда 7 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Европа өлкөлөрүнүн түрмөлөрүндө жалпысынан 13 кыргызстандык бар. Кыргызстан 2016 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 550 жаранын башка мамлекеттердеги түрмөлөрдөн которгон. Учурда прокуратура соттолгон жарандарды өлкөсүнө кайтаруу боюнча Иран, Туркия, Корея жана башка өлкөлөр менен келишимдерди түзүүдө. Ошондой эле эл аралык конвенциялар дагы бар. Бүгүнкү парламентте соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү конвенцияга Кыргызстандын кошулуусу тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууда каралууда. Аталган мыйзам долбооруна 2019 жылы башкы прокуратура тарабынан 1983 жылдын 21 мартында Франциянын Страсбург шаарында кол коюлган. Ошондой эле Европа кеңешине кирбеген, бирок документти иштеп чыгууга катышкан мамлекеттер тарабынан кол коюлган. Соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу мүмкүнчүлүктөрүн кароого багытталган. Өлкө башчы Садыр Жапаров кол алдындагыларга туулган күнүндө белек берүүгө тыюу салган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 55 жашка чыгып жатат. Президент баарыбызга белек берүүгө мактап жактоого тыюу салды. Ал абдан жөнөкөй. 3 жыл аралыгында Жапаров элибиз аны президент кылып шайлап жаңылбагандыгын далилдеди. Садыр Жапаров кимдир бирөөгө жагышы мүмкүн, айрымдарга жакпашы ыктымал. Бирок баарыбыз ага ийгилик каалашыбыз керек. Анткени анын ийгилиги бул жалпы элдин жана мамлекеттин ийгилиги, деди Байсалов.